Саламатсыздарбы. Сиздин канал НТС-те жаңылыктар маалымат кызматы, студияда Алтынбек Бедилов. Ысык-Көл областынын Ак-Суу районунда калың жааган кардын кесепетинен 2 киши каза тапты. Акчы жана Бозучук айыл аймактарына караган жайыт жерлерине калыңдыгы 1 метрге чейин жеткен кар түшүп, кайыңды жайлоосуна кеткен жол жабылып калган. Малдын жем чөбү төгөнүп калгандыктан аларга той жеткиргени бараткан машина аварияга кабылып, бир адам ошол жерден мерт кеткен. Экинчисинин буту сынганы кабарланган, бирок куткаруучулар келгенче ал дагы каза болуп калган. Учурда жол атайын техника менен тазаланууда. Маалыматтарга караганда, аба ырайынын кескин өзгөрүшүнөн улам 10го жакын бодо мал жана 30дай кой кырылган. Чоң Алай районунда кече күнкү жер титирөөдөн кийин 66 турак жай жана 4 социалдык мекеменин имараты авариялык абалда деп табылды. Ошондой эле Карамык айылына караштуу тоодо жайылып жүргөн малга таш кулап, 110 кой кырылып калды. Учурда жарандык коргонуу комиссиясы турак жайларды текшерүүнү улантууда. Бир нече айылда жергиликтүү тургундар кооптонуп, үйлөрүнүн жанына боз үй чатырларды тигип жатышат. Ага кошумча түндө өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 5 орунду 100 чатыры жөнөтүлгөн. Коопсуздук кеңеши автокырсыктарды алдын алуу жана жарандардын жолдогу коопсуздугун камсыз кылуу үчүн тиешелүү органдардын ишин так координациялашы керек. Мындай тапшырманы президент Алмазбек Атамбаев кеңештин катчысы Темир Жумакадыровго берди. Бүгүн мамлекет жетекчиси Жумакадыровду кабыл алып, улуттук коопсуздуктун абалы тууралуу маалымат укту. Анда коопсуздук кеңештин катчысы мамлекеттик органдардагы коррупциялык тобокелчиликтерди жоюу жана тартип сактоо системасын реформалоо иштери жөнүндө айтып берди. Президент мындай стратегиялык максаттарды жүзөгө ашыруу менен кошо жол кыймылынын коопсуздугун сактоо жаатында да эффективдүү иш алып баруу керектигин белгиледи. Сирияга бараткан балалуу келин орто жолдон Кыргызстанга кайтарылды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети атайын иш-чаралардын алкагында Баткен областынын тургунун азгырыктан сактап калды. 28 жаштагы келинди эл аралык террористтик уюмдун мүчөлөрү өздөрүнүн катарына тартууга аракет кылышып, Сирияга чакырышкан. Келин баласын алып, Түркия аркылуу согуш болуп жаткан өлкөгө сапар алган. Аны орто жолдон атайын кызматта иштегендер байкап калып, туугандарына өткөрүп беришкен. Учурда УКМК келинди үгүттөп, Сирияга жөнөтүүгө тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча ыкчам издөө иштерин жүргүзүп жатат. Кыргызстанга туристтерди көбүрөөк тартуу үчүн кандай кадамдарга баруу керек? Улуттук банктын төрагасынын пикиринде, өлкөдө марихуанага расмий уруксат берилсе, саякатчылардын агымы көбөйөт экен. Мындай жеңил жолду ал тамаша иретинде айткан. Адистери Кыргызстанда мындан дагы көп жемишин бере турган артыкчылыктары бар дешет. Алсак кооз жаратылыш жана көчмөндөр маданияты менен чет элдиктерди кызыктырса болот. Бирок канча жылдан бери бул мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланбай келебиз. Саякатчыларды тартууда эң ириде Кыргызстанды дүйнөгө жакшы жагынан таанытып жана туристтердин келүү шарттарын жеңилдетүү керек дешет. Мирбек Айтикеев улантат. Кыргызстанда туризмди кантип өнүктүрсө болот? Биздин өлкөнү дүйнөгө жакшы жагынан жар салуу үчүн бир фишка ойлоп табуу керек деп айтылып, бирок азырынча бул маселе ачык бойдон калууда. Алсак буга чейин Кыргызстанды Санта-Клаустардын мекени деп жар салып, бирок мындай идея туризмдин өнүгүшүнө анча деле салым кошо алган жок. Жакында эле бул маселе боюнча эксперттер, атка минерлер чогулушуп баш катырышкан. Анда Улуттук банктын төрагасы Кыргызстанга эс алуучуларды көбүрөөк тартуунун өзгөчө жолун сунуштады. Вы же сейчас живете же в нашей среде, сейчас кыргызы ездят больше в Турцию. Өзүңөр көрүп жатасыңар, азыр кыргызстандыктардын көбү Туркияга эс алганы кетип жатышат. Ысык көлгө караганда Туркияга баруу арзан. Ал жакка барып келген учагы 7 күндүк тамак ашы менен $300 коротсо болот. Анан силер кимдер менен атаандашкан жатасыңар. Туризмди өнүктүрүү үчүн эмне кылышты ойлонуу керек. Мисалы мен бизге кантип көп туристтерди тартышты билем. Марихуананы мыйзамдаштыргыла. Ошондо мейманкана жана башка жерлерде орундар калбай калат. Силерде ушунда кызыктуу ой жүгүртүү жок болуп жатат. Башкы банкир мындай демилгесин тамаша катары айткандай болду. Муну менен ал тиешелүү адистерге туризмди өнүктүрүү үчүн конкреттүү чараларды көрүү керек дегендей кулак кагыш кылгансыды. Албетте, социалдык оор маселе болгон баңгизаттарын легалдаштыруу туура эмес. Анткени анын кесепети жаман болорун баары эле түшүнүп турат. Кыргызстанга саякатчыларды тартуунун башка жолдорун сунуштаса болот дешет адистер. Кооз жаратылыш, көчмөндөр маданияты жана улуу жибек жолу менен көпчүлүктү кызыктырууга мүмкүн бар. Кыргызстанда кандайдыр бир фишканы издеп атабыз да. Кыргызстанда фишка бул тоо болушу мүмкүн. Биздин табиятыбыз болушу мүмкүн.
Улуу жибек жолундагы жайгашкан бардык тарыхый объектилер ошого байланыштуу туризм болушу мүмкүн. Андан тышкары Кыргызстанда өтө терең, бай маданият бар. Көчмөндөр маданияты, ошол көчмөндөр маданиятын көрсөтүү бул фишка болушу мүмкүн. Бардык нерсе бар, бирок туристтер аз келип атат деген сөз чыгып атат да. Аз келген жок. Эгер мына массаны каалай турган болсок, көпчүлүктү каалай турган болсок, көпчүлүккө биз Кыргызстандын туризмин көрсөтүш керекпиз. Ошондо туристтер агымы мен ойлойм көбөйөт деп. Адистердин айтымында Кыргызстан туризм жакшы өнүккөн Түркия, Египет же Иракы чыгыштагы мамлекеттерге тейлөө тармагында атаандаша албайт. Ошентсе дагы бар нерсебизди көрсөтүү үчүн эң ириде чет элдик саякатчыларга Кыргызстанды таанытуу керек. Андан тышкары эгемендүүлүк алгандан бери чечилбей келген эки маселени тез арада жөнгө салуу зарыл. Вот среди жизненно важных проблем. Биринчиден, Кыргызстан туризм боюнча дүйнө элине белгисиз мамлекет. Башкача айтканда, биздин өлкө тууралуу маалыматтар аз. Бул эгемендүүлүк алган 25 жылдан бери чечилбей келет. Экинчиден, Кыргызстанга келүү чоң маселе. Керек болсо кошуна Казакстандан келүүнүн өзү чоң машакат. Чек арадан өтүү. Анысы аз келгенсип, биздин патрулдук милициянын тоскоолдугу бар. Сибирден же алыскы чет өлкөлөрдөн бизди көздөй учактык каттамдар өтө аз. 2016 жылы Ысык көлгө туристтер аз келди. Менин оюмча, Түркия менен Египеттеги туризмдин урашынан кийин бизге чоң агым келиши керек болчу. Бирок андай болгон жок. Комиссаров өлкөгө келген туристтерди тейлөө маселеси курч турарын кошумчалады. Адистердин айтымында 25 жыл аралыгында туризм тармагын тейлеген мекеменин макамы 16 ирет өзгөргөн. Бирок бул жыйынтык берген эмес. Андан тышкары тармакты өнүктүрүү боюнча бир нече стратегия кабыл алынып, алардын бири дагы иш жүзүнө ашпай келет. Мирбек Айтыкеев, Манас Бакешов, НТС. Газпром Нефть Азия жана Газпром Кыргызстан компаниялары улуу жеңиш майрамына карата согуштун катышуучуларын жана оорукта эмгектенгендерди куттуктады. Салтка айлангандай бүгүн Бишкек шаарындагы ресторандардын бирине 150дөн ашык ардагер чакырылып, акча жана азык-түлүк салынганы баштыктары тапшырылды. Ал эми Кыргызстан боюнча 600дөн ашык согуш ардагерине белектер берилди. Жолугушууга келгендердин жүзүнөн күлкү, көздөрүнөн бактылуулук байкалып турду. Бүгүн Газпром компаниялары тобу Борбор каладагы ресторандардын биринде ардагерлерди келе жаткан улуу жеңиш майрам менен куттуктады. Газпром Нефть Азия жана Газпром Кыргызстан компаниялары атайын майрамдык дастаркон даярдашып, согушка катышкандардан сырткары оорукта эмгектенгендерди да чакырган. Всю жизнь, сколько я прожила. Мен өмүр бою каякта иштегенимди айткандан коркчумун. Чакырганда абдан жагымдуу болот. Чакырган жактардан калбай барганга аракет кылабыз. Активдүү катышабыз. Майрамдык түштөнүүдөн сырткары конокторго концерттик программа тартууланды. Чогулгандарга ата мекендик ырчылар согуш жөнүндө ырларды аткарып, бий топтору өз өнөрлөрүн көрсөтүштү. Салтанаттын өзгөчөлүгү ардагерлер тарабынан аткарылган номерлерде болду. Улуу ата мекендик согуштун катышуучуларынын ар бири ардактуу коноктор. Аларга сый урмат көрсөтүп, ыраазычылык билдирүү Газпром Нефть Азия жана Газпром Кыргызстан компанияларынын чын ниеттен жасаган иши. Согуш ардагерлерин жана ветерандарды бүгүн майрамда отурабыз. Келе албагандарды үйдө чейин апарып, өзүбүздүн жардамыбызды көрсөтүп атабыз. Акчалай түрүндө дагы, жалпы продукт түрүндө дагы жардам бүгүн берип отурабыз. Биз ойлойбуз, бул биздин кичинекей эле бир аз калкышыбыз. Кандуу согушка катышкан ардагерлерди көрүп, бизге бул үлгүлүү болуп атышат. Кандай ар бир үйүздө, ар бир ушул Кыргызстан жашаган үйүндө жок дегенде бирден киши согушка кетип, ошоктон курман болгондору бар, тирүү келгендери бар. Ошон үчүн жылдан жылга чейин азайып баратат бул кишилер, мындай кишилер. Ошон үчүн биз буларды колубуздан келишинче бүгүн даңктап, колубуздан келген жардамды көрсөтүп отурабыз. Улуу ата мекендик согуштун ардагерлерин колдоо компаниянын социалдык долбоорлор багытындагы эң артыкчылыктуу багыттарынын бири. Үзгүлтүксүз материалдык жардамдар берилип турат жана жыл сайын атайын салтанаттуу иш-чара уюштурулуп, азык-түлүк салынган баштыктар белекке берилет. Бул жылы дагы республика боюнча 450 ардагерге Газпром Кыргызстан жана Газпром Нефть Азия компаниялары 2 миллион сомдон ашык каражат бөлгөн. В целом в этом году в рамках Биз тараптан жыл сайын уюштурулган мындай иш-чаралар Бишкек шаарында жана Чүй областарында эле эмес, республиканын бардык шаарларында
шаарларында өткөрүлөт. Бул жылы бюджеттин эсебинен 2 миллион сомдон ашык каражат бөлдүк. Бул акча өлкөбүздө жашаган согуштун катышуучуларына жумшалды. Майрам алдында Газпром Кыргызстан жана Газпром Нефть Азия компаниялары уюштурган жагымдуу иш-чара жана анда майданда бирге согушкандар менен жолугушуу ардагерлерге жакшы маанай тартуулады. Я сначала был наводчиком. Мен алгач наводчик болчумун. Андан соң биздин бардык замбиректерди колдонууда башчылык кыла баштадым. Кудайга шүгүр тирүү калдым. Мен бүгүн согушка бирге катышкан досторумду көрдүм. Билесизби, албетте жагымдуу. Ал тургай жашаргандай болосуң. Жашагың келет. Бейпил жашоо алып келген аталардын эрдигин даңктаган Газпром Нефть Азия жана Газпром Кыргызстан компаниялары мындай иш-чараларды өткөрүүнү салтка айланткан. Алар жеңиш тартуулаган ардагерлерге жыл сайын ыраазычылык билдирип келишет. Мындай майрамдык иш-чаралар 10 жылдан бери өткөрүлөт. Сиздер азыркы саатка алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Саламатта туруңуздар.